мүмкін? Мен ака неме кадимкидей эле ошо Кыргыз Республикасынын законопослушный жараны болом. Анан Жок, ким боласың дейм, должностун айтпайсың, кандай эмне иштейсиң, кандай кызыктуулугуң бар? журналист катары кызмат кылам да элдергечи. Кайсы журналист, кайсы немеден? Независимый ошо блогер деп коет го ака. Блогер болсоң, атың ким дедің? Бауыржан ака Абдумаликов. Бауыржан, мындай команда. Сени мен мындай эмеңен билем, экөөбүз тааныш эмеспиз, сен реальный боласың. Ооба. Онда сүйлөшкөн. Мына азыр экинчи жолу чалып атабыз да. Адвокатыңызга. Трубкаңызды алып чыгып өзү негизи. Алчы эле бул 3-4 күндөн бери албай атат да. Чалып атканмын. Акыркы жолу сүйлөшкөндө эмне дедилер? Ошо дагы кагаз жазып дагы жөнөттүм ак үйгө деген. Башка номер менен чалып көрбөйсүздөрбү? Башка номер менен чалышы керек. Кана? Сиз меникini чалып көрөлүчү бир. Сесте чалсак албайбы дейм. Алса керек. Алса керек Ол эми. кылмыш керек эмес го. Эми болсо ала берет, ол адвокат да эми. Ассаламу алейкум, ака кандайсыз? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Этот орозоңуз, майрамыңыздар менен орозо башталды бүгүн. Алла разы болсун. Рахмат, бирге болсун. Биз дагы азыр Чымбайда элек, ошо Оз Ачардан чыгып, мына Чымбайда бир аба бар экен, аты ким эле? Жанагы. Айтыш абанын. Жана үй маселеси боюнчачы. Ошол үйүн бир 2 миллион сомдук үй салган экен байкуш. Аялы Россияда иштейт экен да, өзү карып калган аксакал. Чоң энесинен калган үй экен. Чоң энесинен калган бир баласы бар экен, ал абага да бардык. Ал аба айтып атат, менин апамдын калган жери эле 8 сотик ошол. Мына мен тууганым болот деп Абдишакабы? Айтмамат акага айтып атат. Анан эми ол берки талашкандар Жээнбек деген акалар бекен? Жээнбек деген акалар. Ошол иш боюнча сиз адвокат экенсиз, Марлен ака. Ошонун иштери кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошону бир сурап алайын деп. Бул канча сотик жер? 8 сотик да. 8 сотик, 8 сотик ушу авам карамагынан илге. Анда курт багышат эле. Мына Мына ким экен мына? Бул ошо мынакта Коңшуңузбу? Өзү эски үй. Мына жээн алган да. Мага мына 8 сотик калтырган, буягын абыжан буларга берди. 8 сотик граница ушул жерден башталабы? Мына. Кашадан, Ылдыйга чейин экен, Мына үйүңүздү бузуп салган да эми? Бузуп, мен керектүү жыгачтарын алдым. Мына былтыр анан кийин мурдагы 2018 бузган. Дубалы турду эле. Былтыр келип алып куд ушундай малды фундамент чүрүп кетип калыптыр. Талаада жок элем. Өлүп кетсин дедим ушу жеп жаны тынсын деп. Келбейм койдум. Мына дана жээним чалып турат да, келип дагы сурдуруп атат. Мына 2000 метр неме кеткен арматура. Садбалы, чечме поезд. Келип чүрүп таштапты. Эмне фундаменттен. Телефонуңузга жооп берип коюңуз. Кыскасы эч кандай майнап жок экен да, ошондой таксырым. Ошо ага жери бир канча процесстер өттүк. Ар түрлүү баягы Түшүндүм. 5 жыл болуптур да бул маселе чечилбей жатканычы. Мен сизди түшүндүм. Ошондой мен 2020 июлгө ушундайда келишкен. Мен 2020-жылдын Түшүндүм, сиз 2 жылдан бери кызмат кылып атасыз, эч кандай майнап жок экен да. Эми майнаптар болуш керек. Азыр багы кассацион арызды кайтарганда 100 кайтарыптыр деп жазганбыз. Азыр ошону сот отурумун күтүп атабыз. Өзү сиздин мынал эмегиңиз, көз карашыңыз боюнча чындык ким тарапта деп ойлойсуз? Мынал чындык мыйзам боюнча биз тарапта 100%. Ким тарапта дейсиз? Биз тарапта могу доогер Мамасел Аксакал тарапта да. Аты ким эле? Айтмамат Аксакал тарапта экен да, 100%, неме? Чындык. Всё, түшүндүм. Азыр бул жактан рахмат сизге, рахмат. Бул жактан азыр ошол үйлөрү тартылды. Тиги чоң энесинен калган жалгыз уулу сүйлөп берди.
Бардыгы материалдар бүттү, арызды жазып берди азыр Садыр Жапаров Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевке. Азыр бүгүн түнү менен Бишкекке барып, лично президенттин аппаратына өз колум менен тапшырып, ал жактан регистрация кылдырып, анан 1-2 күндүн ичинде материал чыгат эми. Ошол эми. Эгер чындык бул доогерлер тарапта болсо, анда мен ойлоп турам эми. Атайын мамлекеттик ичкиликтин көзөмөлүнө алынып, мыйзамдын чегинде чечилет деген ойдомун. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Өзү чечилет. Мыйзам 100% ошолор тарапта Айтмамат. Маматели деген акилер тарапта. Бирок мөөнөт өтүп кетти деп ошого шылтак кылышып, маңызы менен чечип бербей атышат да соттор. Түшүн. Делода бүт бары жүйөлүү. Эгер чечим чыкпай атат, бирок ал жогорку сотто да дайындалган. Эми чакырат, бизди чакырса барабыз да акыркы. Мейлиңиз. Болду. Рахмат, тынч болуңуз. Айттым го, ошол 100% мына адвокаттын өзү айтып атат. 100% дейт. Чындык Айтмамат Аксакал тарапта дейт. Чоң энесинин намындагы үйдү, мурасты өзүнүн жалгыз калган баласы мына тууган Айтмамат Аксакалга берилсин деп атпайбы? Мен ыраазымын деп атат. Эми чындык бул тарапта болгондо мен ойлоп турам, азыр мен Бишкекке баргандан кийин урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиев, Кыдыр Шаевич атайын мамлекеттик ички иликтөөнүн көзөмөлүнө тапшырманы берип, ушул маселени көзөмөлгө алып берсе, мыйзамдын чегинде мынал кыйналган 5 жылдан бери 2 миллиондук үйүн буздурса, талкаласа, жашатпай, кордук көрсөтүп келген жаранга мен ойлоймун, мыйзам чегинде чара көрүлсүн деген иншалла ушундай бир кызмат. Эми келиңиз. Мынау сиздин атыңыз ошол Айтмамат Аксакалсыз, а? Азыр сиздин адвокатыңыз менен сүйлөштүм, Марлен Таксыр менен. Ал айтып атат, 100% чындык сиз тарапта дейт. Мына бизде записи бар мына. 100% сиз тарапта. 5 жылдан бери белгисиз себептер менен айтыр, ашылтууну айтып, сот мындай акыйкат чечимди чыгарбай келет дейт. 5 жыл болду. Туура. 2 миллиондук үйүңүздү талкалап атса, өзүңүз дагы аялыңыз Россияда кыйналып иштеп тапкан деп атасыз. Туурабы ошол немени 2 миллион акчаны? Анан сиздин чоң энеңизден калган үйдү, ана жалгыз калган баласы дагы айтып атпайбы? Мен баласымын, апамын, сиз тууганы болосуз, сизге бердик деп атат, туурабы? Ол үй, жер апаман калган үй деп атат. Эми жөн эле бир айылдаш, бир жердешиңиз сизге эч кандай тууган эмес бир адам мыйзамсыз документ жасап алып, сизге мына 5 жылдан кордук көрсөткөн туура эмес да. Мына адвокат мыйзам чегинде мен айттым, чындык ким тарапта десем, сиз тарапта деп атат. Эми мен колдон келишинче кызмат кылып берейин. Эгерде менде полномочия болгондо, бир күндө мен чечип коймокмун. Менде полномочия жок, ошого карабастан чындыкты элге көргөзүп, бийликке жеткирген мүмкүнчүлүк бар үчүн кызмат кылып атам. Сизге окшогондор Кыргызстан боюнча толтура. Мен баарына кызмат кылганга даярмын иншалла. Эртең менен Бишкекте болуп калабыз. Сүйлөшүп калабыз. Иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мынакей. Катты жаздым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиев, сиздерге мына атайын ушул атыңыздын Айтмамат Аксакал бир мамлекеттик ичкиликтөөнүн көзөмөлүнө алынса, 5 жылдан бери соттон чындык таппай, акыйкат таппай, өзү жашай албай, 2 миллион сомго үй салган үйдү талкалап, бузуп, ушундай кордук көрсөтүп атат деп, мына эң акыркы ишеним сиздерге мына мени жиберип атат. Мен кудакасы эртең апарып, жанагы президенттин аппаратында отурган тиги советниңиздерди тапшырамын. Регистрация кылып, ушуну көзөмөлгө алып бериңиздер Алла үчүн. Бүгүн орозонун 1-чи күнү. Дуа кылдык иншалла. Алла биз менен, Алла кадыр зат. Мына мешиттин алдында мына Ооза шаардан чыктык, иншалла. Ассаламу алейкум, Айтмамат ака. Мына сиздин арызыңызды мына жердеги немеге алып келдим. Президенттин аппаратына алып келдим. Азыр регистрация кылдырып, кодун берет, мен сизге жиберем иншалла. Аба, атыңыз ким? Жалал. Сиз жаныңызда турасызбы? Мо сизге киши тууган болот, а? Жанагы бул киши 2 миллион сомго салган үйдүн чеги 8 сотик экен десеңиз,
Биз көрүп келдик да, тарттык. Ооба. Ошол жердин ээси сиздин апаңыз экен эле, туурабы? Менин апам. Өтүп кеткен экен, раматтылык болуп кетти. Алла бейиштинен берсин. Ооба. Жалгыз эле уулу сиз калыпсыз, Ооба. Ооба. Анан бул жаныңызда турган сиздерге тууган болот экен. Ушул кишиге ошол апаңыздан калган жерди берген экенсиздер, туурабы? Ооба, бергенбиз да. Эми ошол жердин жана документтин аты сиздин апаңызда экен да, бүгүнкү күнгө чейин. Анан эми башка эле адамдар келип, жанагындай ким дедиңиз? Жээнбек. Жээнбек деген, ол Абдыкадыров Жээнбек деген жасалма документ жасатып, 2 миллионго үй салса, үйүн бузуп, жерди талашып атыптыр, туурабы? 5 жылдан бери. Анан бул Чымбай айылынын баардыгы билет дейт, сиздердики экенин. Полный билет. Эми ушул 5 жылдан бери эч кандай бир мамлекет кызматкерлер бир акыйкат жолу менен чечип бербедиби? Жок, ондай болбоду да. Ошолордун немесini biz bara verip çarçadık. Oşkoyan bir 7-8 yol vardı okşat mı? Akırı oşoğa oğdu dep kayraşan neme kılıp kalıştı. Чындык жок да. Чындык жок деңиз. Мен бул маселенин аягына чейин кызмат кылып беремин. Сиздерден талашып аткан Жээнбек аканын телефон номери жок экен, сүйлөшөйүн десем. Адвокатка чалсак албады, бирок азыр ошол үйдүн баардык документтери адвокат экен, туурабы? Адвокатта чогултуп. Ошо чогултуп. Мен адвокат менен сүйлөшөйүн. Материалы. Боло турган болсо айтсын. Болбой турган болсо анда эмне сунугасыз да? Ооба, жогорку жака мен үнүңүздөрдү эл журтка, бийликке, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевке жеткирип берейин. Анан ушул сиздердин маселеңиздерди карапайым адам экенсиздер. Атайын мамлекет ички иликтөө кызматкерлер бар. Ошолордун көзөмөлүнө алынып, жогору жактан тапшырманы берсе, соттор мыйзамдын чегинде чечип берсе деген ниетим, иншалла, Кудай кааласа. Иншалла. Сүйлөштүк. Чындыкка жетип берсеңиз болот. Сүйлөштүк. Азыр биз бул жер, биз турган жер аба Чымбай айылыбы? Чымбай айылы. Өзгөн районуна карайт, Дөмбүлак айылы, Чымбай айылы. Так, мынол үйүңүздү бузуп салган киши ким? Неме? Абдыкадыров Жээнбек. Ал киши каякта азыр? Ошто жашайт. Ошто. Бу жерде пропискасы деле жок. Бул 80-79. Ал сиздерге эч кандай туугандык жок, айылдаш эле, мындай, бир эле айылдаш. Жээнбек ака, ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, ким бу? Ака, мен сиз неме Алманбет деген ака кайрылып атты эле десе, Чымбайдан 2 миллион сомдук үйүмдү бузуп кетти деп сиздин үстүңүздөн даттанып атты эле, ака. Айтмамат десең. Айтмамат ака, ооба, Чымбайдан айтма. Сен ким боласың кам? Мен ака неме кадимкидей эле ошо Кыргыз Республикасынын законопослушный жараны болом. Анан Жок, ким боласың дейм, должность айтпайсың, кандай эмне иштейсиң, кандай кызыктуулугуң бар? Журналист катары кызмат кылам да элдергечи. Кайсы журналист, кайсы немеден? Независимый ошо блогер деп коет го, ака. Блогер болсоң, атың ким дедің? Бауыржан ака Абдумаликов. Бауыржан, мындай команда. Сени мен мындай эмеңен билем, таныш эмессиң, сен реальный боласың. Ооба. Мунун соттун чечимдери бар экен. Аны мен бузуп кеткен эмесмин. Соттун чечимдери бир эмес, 2 жолу жогорку соттун эмесине президентке чейин жазып, соттун чечими менен бузулган ал. Ол дөдөй баардыгын мээсин айнат. Президент тила мээсин айнат болот. Ненормальный деп коет ондойлордучу. Сенин да башың айлантат. Анан ошондо болсоң эми сага эмес эме кылыптыр да. Кечээ звонить эттиле мага, неме кылып. Адвокат менен сиз менен сүйлөшөйүн деп атат дегеним. Мен адвокат менен сүйлөшпөйм деп койгом, иш болду деп. 7 жыл болду го, келесо деген. 7 жылдан кандай иш болдуң го деп койгом. Анан Бауыржан ушундай экен. Кызыга турган болсоң, соттордон барып алып берген. Чечимдер бар, жогорку соттун 2 жолу чечими бар. Мен бузган эмесмин, сот бузган, соттун судоисполнительдердин эмеси менен бузулган экен ал. Незаконный захват кылган, захват кылып, незаконный курган эмес. Өзүнүн эсебинен бузулган. Бул соттун чечими бар экен. Анан ошондой
Sen bayağı jurnalist bolgondan keyin sizler bayağı keng boluşuңар керек. Ооба. Ошо макул, сизди мен түшүндүм. Эми мыйзам чегинде адилеттүү чечилип калар деген ойдомун. Анан кызмат кылып бер дегенден ушу кызматтамын да. Өзүм инвалидмин. Аялым Россияда иштеп кыйналып 2 миллионго үй салды эле, буз салды деп алып барып атпайбы мени айылыначы? Yok, mundaydı Bavurcan. Ошон үчүн мен айтып атпайбым. Сен биринчи эметкенден кийин соттун чечимдери менен мисалы өзүң ойлосоң, соттун чечими менен анын өзүнүн эсебинен бузулган ал. Мен бузган эмесмин. Мен ал жерге кандай бузам, өзүң ойлосоң. Макул, түшүндүм. Макул, түшүндүм. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Анан мындай, эми сага бергенден сен баягы эми иш кыласың, сенин да ишиң да бул. Ооба. Сен ошон үчүн мен сенден суранам, объективный кыл. Анан жөн эле баягындай эме тыйлактай айта берсе, ошон үчүн менин сенен суранышым кам. Сен жөндөп блогер эмес, сен объектив, сен ооба баткен сатынга чейин барып жүрөсүң. Мен сени билем да, мындай сен чай ичип эметпестен жасаган немелериңди билем мен. Сен объективный кыл. Сен жалайм, айлем аны өзүң билесиң, бирок төлөйт да ал туура услуга бар сен. Жо, мага сен услуга жасайсың да. Жок, мага эч кандай услуга берген жок. Услуга берген жок мага. Просто Бишкекке жиберген бензин ушундай расходторун берди. Өзү бере алган жок, өзүнүн акчасы жок экен. Немеси жардам кылып берди. Аялынын укасы, кайниси. Ошо да. Анан бизде андай услуга жок ака, бизде бекер. Бекерби? Ооба, бекер. Бауыржан ошондой. Эми мисалы сапар эмеге садырга жазса деле, камчыга жазса деле, аларды ошол мыйзам чек сотко жөнөтөт, алар мындай кылып кой дебейт, ондай заман өтүп кетпеди азыр. Ооба, эми ооба, мен сизди түшүндүм. Эми бир гана ушул бул Алмамбет акалардын максаты ушул мамлекеттик ички иликтөөнүн көзөмөлүнө алынса, мыйзам чегинде чечилсе деген талаптары болуп атат. Ошол боюнча кызмат кылып атам. Макул эми мыйзам карап адилеттүү чечип берет деп ойлойм. Рахмат сизге ака. Ошону мен да сенен суранам. Болот. Бул сенин өзүңдүн ишиң. Макул. Объективный болсо, мисалы мен деле ошондой объективный карап. Болуптур, рахмат. Макул. Сен телефонуңду да каттан, а? Жок, бул мен бирөөнүнкүнөн чыгып аттым эле. Мен өзүмдүн идинсе жок эле.